Салам достор, келиңиздер бүгүн шоколаддуу торт жасайбыз. Эң биринчи 200 грамм унду ээлеп алабыз жана эленген унга 2 кашык разрыхлитель кошобуз. 2 чай кашык. Жана бир аз туз, кашыктын учуна 4төн 1 бөлүгү. Жана ошондой эле өлчөмдө бир аз сода кошулат. Андан кийин бул жерде 180 грамм кум шекер. Баарын аралаштырабыз жакшылап. Аралаштырып алгандан кийин какаону даярдайбыз. Какао бул жерде 170 грамм жылуу сууга 1 кашык кофе кадимки эле тез эритилүүчү. Андан кийин 50 грамм какао кошобуз. Какаону жакшылап эзип алабыз. Эми 5 жумуртканы агы менен сарысын бөлүп алабыз. Жумуртканын агы жакшы көтөрүлүп чалыныш үчүн бир дагы тамчы сарысы аралашпаш керек. Жана жумуртка жаңы болуш керек. Эски жумуртка болсо да чалынбай калат. Жумуртканын сарысын жакшылап чалып алабыз. Жумурткага эми суумай 100 грамм какаону кошобуз. Сууга аралашкан. Эми жөн гана аралаштырып алабыз. Андан кийин бир аз ванилин кошуп койсок болот. Эгер суюк ванильный экстракт болсо какаого кошобуз. Ал эми кургак болсо унга кошуп коебуз. Бул жака эми унду кургак азыктарды 2 бөлүп салып аралаштырып алабыз. Эми жумуртканын агын чалыш керек. Андан кийин экөөнү аралаштырабыз. Жумуртканын агына бир аз кум шекер, бул жерде 40 грамм. Жана жакшылап көөртүп чалып алабыз. Жумуртканы чалып алдык. Жумуртка жакшы чалынганда идиштен куюлуп кетпейт. Эми камырыбыздын үстүнө, шоколадный камырдын үстүнө жумуртканын агын салабыз. 2-3 бөлүп салып аралаштырып алабыз. Ылдыйдан өйдүүнү көздөйбү. Мына ушундай сонун камыр болду. Жыты да сонун. Жана эң негизгиси жакшылап аралаштырып алсак эле бисквиттин өңү бирдей болот. Духовканы алдын ала иштетип коюш керек.
азыр идишке коюп ысык духовкага салабыз. Формамдын диаметри 22 сантиметр. Астын фольга менен төшөп алабыз. Эми камырыбызды куюп 180 градуста 40 мүнөттөй бышырып алабыз. Бисквит бышкандан кийин духовканын эшигин ачып, ичин өчүрүп 10 мүнөткө коюп койдум. Андан кийин формадан чыгарып, эми толук муздаганча коюп коебуз. Ушундай темир решетканын үстүнө. Торттун кремине эми бизге 2 жумуртка, 300 грамм сүт, 100 грамм шоколад, 50 грамм un, 100 грамм кум шекер жана 70 грамм май керек. Эң биринчи отко сүттү коюп коебуз. Ысытыш керек. Сүт ысыганча жумурткага кум шекерди жана унду салып аралаштырабыз. Сүттү кайнатпайбыз, бир аз ысыгандан кийин акырында бир аздан кошуп аралаштырабыз, жумуртка бышып кетпеш үчүн. Жумуртканы акырындан көндүрүп, аралаштырып туруп, бир аздан коебуз. Сүттүн жарымын куйгандан кийин кайра отко коюп, отту азайтып, жана кайрадан жумуртканы сүткө куябыз калганын. Улам аралаштырып турабыз. Эми тындырбай аралаштырабыз, жумуртка толук бышып кетпеш үчүн. Крем коюланып чыкканча 5 мүнөттөй кайнады, кремибиз бир аз коюланып баштады. Тынбай аралаштыра беребиз. Мына ушундай коюу крем болот. Кремибиз даяр болду. Эми буга ысык кезинде шоколад салабыз. Эригенче аралаштырабыз. Тез эрип баштайт. Шоколад эч кандай кошулмасы жок, жөн гана кара шоколад болуш керек. Мына ушундай крем болду. Эми бул кремди муздаганча коюп коебуз. Бетин сөзсүз салафан менен жаап, шоколаддын бети кургап кетпеш үчүн шоколадка тийгизип жабабыз. Муздаткычка салбайбыз, жөн гана үйдүн температурасындай, температура болгончо коюп коебуз. Крем муздады, өтө муздак эмес. Май менен крем бирдей температурада болсо жакшы аралашат. Эми шоколадка майды кошуп, миксер менен жакшылап чалабыз. Крем даяр болду. Эми тортубузду чогултуп баштасак болот. Мына ушундай даамдуу жана жыты да сонун шоколад жыттанат. Сонун крем болду. Бисквит муздагандан кийин салфанга ороп, холодильникте 6 саат турду. Ошондо жакшы болот негизи. Алдын ала жазып койсо.
3'кө bölüp alabыз. Торту чогултуп болдук. Андан кийин кремдин калганы менен черновой слой деп коет. Бир сыра майлап чыктык, тегиздеп бүгүмдөрүн чыкпаш үчүн. Андан кийин эми муздаткычка салып коебуз. Жакшылап торт сиңип, жок дегенде бир 2-3 саат же болбосо түнү менен калтырып койсок жакшы болот. Мен түнү менен коюп коем. Ал эми эртең торттун бетин дагы тегиздеп, кооздоп, анан торту бүтүрөбүз. Достор, мына ушундай шоколаддуу сонун торту үй шартында жасап алсак болот. Ал эми торттун бетине ганаш эмес, жөн гана кремден бир аз алып коюп, тегиздеп чыксак деле болот. Кааласаңыз кооздоп коюңуз, же болбосо кооздобосоңуз деле аябагандай даамдуу торттордун бири. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүз. Шашпай бардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Эгер бул видео жакса, анда комментарий жазып, лайк басып, колдоо көрсөтүп коюңуздар. Досторуңуз менен бөлүшүп, кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.